Muta жергеси Arap жарым аралының түндігінде Өлүк деңизи менен Балха аймагынын ортосуна жайгашкан бир кыштак. Азыркы масштабта кыштак, бирок ошол кезде чоң чөлкө. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Византияга мусулман аскерлерин жөнөтүп, мусулман аскерлери ошол Мутада Византия аскерлери менен беттешти. Ошол жөнүндө ошо көрсөтүүгө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнүн тирүүсүндө бул эң чоң кандуу салгылашуу Иерусалимден 2 ашуу аралыктагы Шамдын чегинде Мута айылында жүз берген. Шамдын бир аймагы болгон Балканын акими Шурахбилдин адамдары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын Бусрага жеткиргени кетип аткан Харис ибн Умайрды колго түшүрөт, жана аны мыкаачылык менен өлтүрүшөт. Ошол кезде дагы элчилерди өлтүрүп өтө жиркеничтүү жана ыплас аракеттерден болгондуктан анын үстүнө сахабасына ызаланган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Харис ибн Умайрдын өчүн алуу үчүн Зайд ибн Хариске желегин көтөртүп 3000 аскерди Балкага аттандырат түндүккө. Жана эгер Зайд шейит кете турган болсо, желекти Джафар ибн Абу Талиб көтөрсүн. Эгер Джафар дагы шейит кете турган болсо, Абдуллах ибн Раваха көтөрсүн деп, акырына чейин желек көтөрүүчүлөрдү да дайындап берет. Мусулмандарга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач ал жердин тургундарына даават кылууну, жүз үйрүстө гана согушууну, анда да Аллахтын аты менен кыянаттык кылбоону, талаптанобоону, бекинип отурган балдар, аялдар жана карыяларды өлтүрбөөнү, курмаларын жана башка дарактарын кыйбоону, үйлөрүн жана коргондорун кыйратпоону буйрат. Мусулман аскерлери Шам менен Хижаздын чегиндеги Маган жергесине жеткенге чейин түндүктү көздөп жүрүп отурушту. Жана Византиянын 100 000 жоокерлүү аскерин жетектеген Иракли Балка провинциясынын Мааб жергесине келгендигин жана ошол жерде Арабтын Хузам жана Лахм урууларынан турган 100 000 аскери Ираклиге кошулгандыгын мусулман чалгынчылары Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткиришти. Мусулмандар мындай чоң колду күткөн эмес жана кеңеш куруп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жардам сурап адам жибергени калышат. Бирок Абдуллах ибн Раваханын сунушу менен согушка ушул эле күч менен кирмей болушат. Мусулмандар 2 күндүн ичинде душмандын жерине кирип, Балканын Машариф аттуу кыштагында Ираклийдин аскерлери менен беттешет. Андан соң бир аз чегинип Мутага лагер орнотушат. Жана оң канатка Кутбу ибн Катаданы, сол канатка Убада ибн Маликти дайындап, эки тарап Мутада беттешет. Жана өтө каардуу салгылашуу башталат. Бұл соғыштағы мұсылмандардың өчөрдүгү азыркыга чейин соғыш изилдөөчүлөрүн акылын аң калтырып келет. Башында желекти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүймөнчүлүгү Зайд ибн Харис көтөрүп турган. Ал буга чейинки соғыш тарыхы билбеген эрдикти көрсөттү. Ал шейит кеткенден кийин желекти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча Джафар ибн Абу Талиб көтөрдү. Аны дагы кыймалап чабышты, колдорун үзө чабышты. Колу калбай калганда желекти ээги менен кыпчып турду. Желек жерге түшпөсүн, анткени жоокерлер желекти карап согушат. Кийинчерээк Джафарга бейиште каалаган жагына уча турган
kanat berilерин айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон улам Жафарды канаттуу Жафар деп эркелетишет. Жана Ибн Умар ушул согушта Жафардын 90дон ашык жарат алганын айтат. Жана ал жараттар Жафардын алдынан гана алынганын айтат. Бул дегени Жафар артка бурулган эмес экен. Жафардан соң желекте Абдуллах ибн Раваха алат жана ал да каармандарча согушуп шейит болду. Андан соң желекти Сабит ибн Аркам алып, "Эй мусулмандар, башкаруучу дайындайлы жана ага желекти берели", дейт. Мусулмандар сен башчысың, башкара бер дешет. Ал бул иш колунан келбесин айтып, желекте Халид ибн Валидке ыйгарат. Согуш жүрүп жаткан кезде согуш таласынан пайгамбарыбызга ар кандай кабарлар келип турат эле чабармандар тарабынан, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал кабарлардан мурда да Аллах субханаху ва таала тарабынан вахилер менен согуш таласынан кабардар болуп турат эле. Мисалы үчүн ал айтат эле, мына Зайд өлтүрүлдү, желекти Жафар алды. Жафар өлтүрүлдү, желекти Ибн Раваха алды. Ибн Раваха өлтүрүлдү деп мына ушинтип ачылыштар аркылуу согуш таласынан кабардар болуп турат эле, көзү толо жашка ыйлайт эле. Анан бир кезде мына эми желек Аллахтын кылычынын колуна тийди, эми ал бизге жеңиш алып келет деди. Сайфуллах, Аллахтын кылычы, Халид ибн Валид өзү эскерет. Бухаринин сахихинде келет. Менин колумда ошол күнү 9 кылыч сынды дейт. Аягында Йемен канжары менен согуштум дейт. Дагы бир риваятта Халид ибн Валид айтат, менин колумдагы 9 кылыч талкаланды, болгону бул согушта туруштук бере алганы Йемен канжары гана болду дейт Халид ибн Валид. Көрсөткөн каармандыктарына карабай, 3000 мусулман 200 000 душманга барган сайын чабуулуна туруштук берүү кыйындай берди. Муну байкаган Халид ибн Валид мусулмандардын аскер алдыңкы тумшугун куйругу менен алмаштырып салды. Муну көргөн душмандар мусулмандарга жаңы күч келген экен деп ойлоп калды. Анын үстүнө Халид аскерлерди акырын катарын бузбай артка чегиндире берди. Чөлдү көздөй чегиндире берди. Муну карап турган душман мусулмандар бизди чөлгө алдап чакырып жатат. Чөлгө ымдап атат бизге. Ал жакта алардын жаңы келген буктурмасы бар. Деди дагы мусулмандарды кууганды кой, өздөрү качып жөнөдү. Ошентип Халид ибн Валид айла амал менен мусулмандардын аскерин кайра Мадинага баштап жөнөдү. Мусулмандар бул согушта Византияга тарыхта болуп көрбөгөн, каршы чыга алганы менен арабтар арасындагы чоң абройго жетишти. Мунун натыйжасында мусулмандардын өзөрдүгүнө таң берген Салим, Ашжа, Гатафан, Зубьян, Фазара жана бир катар уруулар ислам динин кабылдашты. Амр аль-Джузами уруусу дагы башка араб урууларындай эле, Шамга чектеш жашаган араб урууларындай эле Византияга кызмат кылат эле. Византия аркылуу Рум империясына кызмат кылат эле. Вассалдыгын алышкан Шам бийлигинин. Жана алардын уруу башчыларынын бири Фарва аттуу бир эр жүрөк аскер башчы Мутадагы мусулмандардын эрдигинен аябай таасирленет дагы ислам динин кабыл кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ислам динин кабыл кылгандыгы жөнүндө тилкат жөнөтөт жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир качырды белекке деп ыйгарат. Ал аз келгенсип, ал өзүнүн бийлигине Византия менен Румга ислам динин кабыл кылгандыгы жөнүндө кат жөнөтөт. Бийлик алдастай түшөт, бирок бул эмне деген нерсе? Өзүдөн чыккан өрт деген ушул деп аны камайт, түрмөгө отурулат жана ислам дининен баш тартыруу үчүн адам чыдагыс азаптар менен кыйнайт. Фарва динден чыкпай коет. Бийлик акыры анын
başın alıp anan tınat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куда уруусунун дагы эле мусулмандарга каршы чоң кол топтоп жатканын угуп, ал жактагы Бали уруусуна жээн болгон Амр ибн аль-Асты хижраттын 8-жылынын Жумада ас-Сания айында ак жана кара желек менен 300 жөө жана 30 атчан сахабага жетекчи кылып жолго аттандырат. Бул Куранда Абу Бакр Сыддык, Омар ибн аль-Хаттабтар да бар эле. Алар Мадинадан 10 күндүк аралыктагы Ал-Кура өрөөнүндөгү Затал Саласил кудуна жетип, ал жерде душмандын тып-тыйып улун чыгарып талкалашат жана жүздөгөн, миңдеген төөлөрдү, аттарды жана башка аскер жабдыктарын деги эле мал мүлк чоң олжо менен Мадинага кайтышат. Мута согушу ислам тарыхындагы өтө зор стратегиялык аскер башчылык көсөмдүктү ушундай бир үлгү катары көрсөткөн согуштардын бири. Бул жөнүндө кенен изилдөөнү каалагандар өтө көп жазылган китептер, өтө көп адабияттардан керектүү үлүштөрүн алса болот. Эмки көрсөтүүдө мусулмандардын Меккеге дагы бир жолу аттанганы жөнүндө сөз башталат.